Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз адабияты сабагы 5-класс. Мугалим Тойчиева Наргиза. Алгач сабагыбызды баштаардан мурда жагымдуу маанай тартуулап алалык. Мен бардыгыңарды жакшы көрөм. Сабактын темасы балдар акыл, кара чач, кыргыз эл жомогу. Сабагыбыздын максаттары жомоктор жана алардын түрлөрү тууралуу маалыматка ээ болосуңар. Акыл кара чач жомогунун мазмунун, андагы каармандар жана окуяларды билесиңер. Айрым сөздөрдүн маанилерин билүү менен бирге сөздүк байлыгыңарды өркүндөтөсүңөр. Илгерки заманда Карахан деген хан болуптур. Бир күнү хан өзүнө караштуу элдердин ичинен акылдуу аял тандап, ар кимдин акылын сынамакка суроолорду берет. Кезек Кара чач деген кыздын атасына жетип, аны ордосуна чакырат. Кара чач атасын жиберип жатып ага: "Ата, хан оңой суроо берсе, жооп бериңиз. Эгер кыйын суроо бере турган болсо, 3 күнгө чейин уруксаат бериңиз" деп кайра үйгө келесиз дейт. Чал хан ордосуна барат. Хан аны чакыртып алып: "Менин мурда 9 аялым бар эле. Бирок бир да балалуу болгон жокмун. Эми айтарым, Кара чач кызыңды мага аялдыкка бергиниң. Мен эрке токол кылып алайын. Өзүңө көп дүйнө беремин. Жокчулук менен өмүр өткөргөн адам экенсиң. Сени өмүрүң өткөнчө байлыкка тундурам" дейт. Сизге кызымды токолдукка берип, көп дүйнө алып байыгандан көрө, өзүмдүн күндөлүк эмгегим менен балык кармап оокат кылганым артык эмеспи? Деп чал жооп берет. Чалдын бул сөзүнө ачуусу келген хан чалды даргага тарткыла деп желдеттерине буйрук берет. Ошондо чал коркуп кетет да 3 күнгө уруксаат сурап үйүнө кайтмак болот. Чалды 3 күнгө бошотуп жатып хан: "3 күнгө чейин сөзүмдү орундатпасаң, баары бир курулгандар ушул калыбында турат. Тирүү кутуламын деп ойлобогун. Мен айткан сөзгө макул болуп, кызыңды бересиң" дейт. Чал корккон боюнча сандалып үйүнө келет да тескери жаткан калыбында ыйлай берет. Ата, эмнеге ыйлайсыз? Мен күнкү караңгылыктан бир күнкү жарыкчылык артык деген бар. Ата, кайтаганга барып, сөзүнө макул дей бериңиз. Кантсе хан сиз кызыңызды мага бер деп айткан чыгар. Сиз калыңга мал сураңыз, ошондо гана кызымды беремин деңиз. Ал калың жайы мындай: 1. Кийиктин 10 улагын, 20 түлкү, 30 карышкыр, 40 арстан, 50 ат, 60 чидер, 70 аркан, 80 каны жок куураган жүрөк бериңиз деп айтыңыз. Ушуну берсеңиз, кызымды беремин. Андан соң кайгысы жок картаң молдого кызым экөөңөр никеңерди кыйдыргыла деңиз. Ушуну айтып келе бериңиз" деп атасына сөз үйрөтүп жөнөтөт. Кызынын бул сөзүнө чал аң-таң калып, ханга барганда коркуп жатып араң айтат. Чалдын сөзүнө хан кубанып, сураган малыңдын баарын таап берем деп үйүнө кайтарат. Хан өзүнүн вазирлерин, карыя кеңешчилерин, билимдүү көсөмдөрүн жыйнап алып, алии чалдын айткандарын кандай кылабыз деп акылдашат. Отургандардын арасынан бир карыя: "Түлкү карышкырды кармоо оңой, арстанды кармоо кыйын" дейт. Муну айткан Кара чач кыздын өзү арстанды кармоону билет. "Кызды алдырып сурайлы" деп сунушун айтат дагы бири. Хан макул болуп, Кара чач кызга киши жиберип алдырат. Кыз келгенден кийин хан: "Жырткыч айбандардын сага жана ата-энеңе эмне кереги бар? Андан көрө алтын күмүш алып ата-энеңе берсең, ичип жеп, жыргап жата бербейби?" дейт. Кыз унчукпай көпкө отурду да анан бир кезде: "Аталар, агалар, мен жырткыч айбандарды сураган эмес элем. Урматтуу ханым, менин башыма боштондук берсин деп боштондук сураган элем.
Мен айттырған қалың мал емес. Силер өзүңөр ойлоп көрсөңүздөр. Хан экөөбүздүн башыбызга келе турган табышмак. Қалың үчүн 10 улак берсин дегеним менин жашым 10-до. Улактай ойногон кыз кезим. 20 түлкү берсин дегеним киши 20-га чыкканда түлкүдөй булактабайбы? 30 карышкыр дегеним адам 30-га чыкканда карышкырдай жулунбайбы? 40 арстан дегеним 40-ка чыкканда адам арстандай күчкө келбейби? 50 ат берсин дегеним 50-дө адам ат болбойбу? 60 чидер дегеним 60-дагы адамдын бутуна чидер түшүп өзүнчө басып кете албайт дегеним. 70 аркан берсин дегеним адам 70-ке чыкканда арканды албайбы? 80 каны жок жүрөк дегеним 80-ге чыкканда адам каны жок жүрөктөй кургабайбы? Кайгысы жок картаң молдого нике кыйдырсын дегеним картаң адамдардын ичинен кайгы капасы жок бир да адам болбойт. Ошондуктан менин никемди кыйдыра албай мага уруксаат бербейби? Деген менин канга карата айткан табышмактуу суроом болчу. Ушул отурган аксакалдар хан баш болуп менин суроомду териштирип көргүлөчү. Айткандарымдын катасы болсо кайта алайын. Болбосо ханга тийбеймин. Хан мени албайт деген сөзүм эмеспи? Бул сөзүмдү ойлоп чечип, мени кыйноодон бошотуп, уруксаат бериңиздерди сураймын, деп кыз таазим кылды. Ошондо отургандардын ичинен бир аксакал адам: "Балам, кара чач кызым, бактың ачылсын, жолуң болсун", деп хандын уруксаты жок эле кызга бата берип жиберет. Отургандар жалпы эле бата тилешет. Кызга каалоо тилектерин билдирип жаалап кетишет. Хан айласыздан аксакалдардын сөздөрүн кубаттап, көпчүлүктөн чыга албай, бир жагынан кызга ыраазы болуп, уруксат берүүгө макулдугун билдирет. Ошондон кийин кыздын атына кошумча акыл кара чач деп акылдуулугунан айтылып, эл оозунда алиге сөз болуп жүрөт. Мына балдар, жогорудагы жомоктогу кара чач деген кыз кыздарга, аялдарга акылмандыктын символу катары үлгү, өрнөк болуп келет. Акыл кара чач тууралуу дагы башка жомоктор бар. Алардын баарында адамдын акыл эси, айла кердиги жогору бааланат. Жомокто акылдуу адам болсо, ар кандай кыйынчылыктан чыга алат деген идея айтылат. Адамдын акылдуулугу байлыктан да, бийликтен да жогору турат. Акылдуу адам элдин байлыгы, ырыскысы. Кара чач мына ошондой каарман. Жомок бизди акылдуу, тапкыч болууга үйрөтөт. Силердин классыңарда да акыл кара чач кыздар көп болсо керек, балдар? Жыйынтыктоочу суроолор. Акыл кара чач дегенди кандай түшүндүңөр? Хан эмне үчүн акылдуу аял издеди? Кара чачтын акылдуулугу кандайча байкадыңар? Балдар, үйгө тапшырма акыл кара чачка синклейин түзүп WhatsApp'тан жибересиңер. Саламатта калгыла балдар.